Элестетип көрөлүк, сиз жаңы унаа сатып алдыңыз дейли. Жалтыраак заводдон түз эле чыккан, бирок 2 жылдан кийин ал бузулуп иштен чыгып калды. Буга ким күнөөлүү? Албетте себептер ар кандай болушу мүмкүн. Бирок көп нерсе өзүңүздөн көз каранды эмеспи. Эгер майды убагында куюп, жолдогу чуңкурлардан качпай, тормоз суюктугун текшербей, ылдамдыкта тынбай айдасаңыз, унааңыз мөөнөтүнөн мурда бузулуп калганы болгон иш. Бирок жакшы каралса, ал сизди көп жылдар бою кубандырмак. Мына ушундай эле окуя Панфилов районундагы жаңы түтүктөр менен пайда болду. Панфилов районунун Курама айыл өкмөтүндө жалпы сметалык наркы 170 миллион сомдо түзгөн суу түтүктөрүнүн реабилитациялоо иштери 2017-2019 жылдары жүргүзүлгөн. Бул долбоорлорго 3 компанияга чыккан: Жумгал суу, Кайнар суу жана Минур. Магистралдык суу түтүгүн тартуу милдети Минур компаниясына жүктөлгөн. 2019 жылы суу түтүгү колдонууга берилген. Ал эми 2020 жылы анын кепилдик мөөнөтү аяктаган. Бирок кепилдик мөөнөтүндө эле Минур компаниясынын иштерине карата бир топ дооматтар айтылган. Ошого карабастан аларга толук суммасы төлөнүп берилген. Бирок 2021 жылдан баштап магистралдык суу түтүгү ай сайын жарылып, олуттуу көйгөйлөр жаралууда. Акыркы 2 жылда 80 жолу авария катталды. Жеке Панфилов районунда эмес, башка аймактарда да ушундай эле көйгөйлөр жаралууда. Мисалы, Нарын шаарында да алардын коюп кеткен суу түтүктөрү улам-улам жарылып жатат. Жогорку кеңештин төраганын орун басары Нурланбек Азыгалиев Нарын шаарында түтүктөрдүн жарылуусу бүгүнкү күнгө чейин уланып келе жатат деп айтканы чындыкка дал келбейт. Эгер жарылуулар болсо дагы, алар өткөн кылымдын 60-жылдарынан бери реабилитациялоодон өтпөгөн эски түтүктөрдө болуптур. Буга Минур компаниясынын эч кандай тиешеси жок. Бул модернизацияда бул негизги суу түтүктөрү гана алмашылды да. Бул жерде жанагы майда көчөлөргө кире турган суу түтүктөрү, ошондой эле жанагы жаңы конуштарга кеткен суу түтүктөрү, бул элдердин суу түтүктөрү алмашылган жок да. Булар баягы эски ойдон туруп атат да, ошолордун баары баягы көйгөй жаратып атат. Жеке Минур ишканасына Нарын суу каналынын эч кандай дооматы жок. Бул азыркы учурда сыноо мөөнөтүндө турат. Бирок баягы айтып коюшубуз керек, толугу менен жанагы ошол жасалган жумуштарына атайын протоколдун негизинде тапшырма берилип, ошол протоколдук тапшырмаларды толугу менен аткарышкан. Азыркы учурда баягы немеси кабыл алуу учурунда мындай ушул периоддо жарылуу болгон жок. Парламентте Минур компаниясы жөнүндө сөз айтылып жатканда Курама айылдык кеңештин төрагасы Азамат Жумагулов да катышып залда отурду. Төраганын окулуп жаткан кайрылуунун мазмуну буга чейин Кыргыз Республикасынын президентине жолдогон 2 каттын мазмуну бир киши жазгандай бири-бирине коендой окшош. Биринчи каттын ээси Азамат Жумагуловдун атасы Куранбек Жумагулов жөнөткөн. Өзүн болсо Курама айылынын катардагы эле тургунумун деп тааныштырган. Ал эми экинчи каттын ээси Азамат Жумагуловдун апасы Куранбек Атта ишкананын жетекчиси Канышай Жумагулова жөнөтүп жатат. Башкача айтканда, бул жерде Жумагуловдордун үй бүлөсүнүн жеке кызыкчылыктары даана көрүнүп турат. Бул тууралуу биз дагы сөз кылабыз. Азыр болсо каттарында жазган дооматтарын үтүр чекитине чейин талдайлык. Трубалар эски чириген материалдардан төшөлгөн. Бул көптөгөн оору сыркылоорго алып келди деп айтылууда катта. Курама айыл өкмөтүндөгү суу түтүктөрү Эл Плаз заводунан сатып алынган. Ош шаарында жайгашкан бул ишкана чыгарган түтүктөр турмуш тиричиликте гана эмес, гэстерди курууда да колдонулуп жатат. Буга чейин мындай түтүктөрдү чет өлкөдөн сатып алууга мажбур болушчу. Бизде ошол лабораториядан бир дагы мындай отрицательный кагаз мындай чыгарылып берилген эмес да. Бул труба жараксыз дегенчи. Биздин труба бүт бардык технологиялар сакталынып, анан кийин сырьёлор эң первичный сырьёлор колдонулат. Баягындай кайра кайталанган сырьёлор эч качан бизде колдонулбайт. Жок, первичныйдан дагы дүйнөдө атага чыккан брендовый завод, брендовый компаниялардан гана биз сырьёлорду алып колдонобуз да. Өкүлдөрүнөн жок дегенде эле бир 10 чакты кишиде текшерүүнүн үстүндө карап турушту. Кимдерин айтып кетейин. Мисалы азыр жергиликтүү айылдык кеңештен 3 депутаттуу бекитип берди биздин 3 участковска, 3 депутат. Андан сырткары айыл өкмөтүнүн технадзору, андан сырткары айыл өкмөтү, андан сырткары водоканал, ошондо 6 киши болуп атат. Администратор проекта Аристин тарабынан 3 киши болуп атат. Технадзор Атариса, инженер Ариса, руководитель проекта Ариса болуп.
ошондо 9 киши болуп атат. Анан авторский надзор 10 киши болуп атат. Закон о Кыргызской Республикада өзүнүн положениялары бар. Ар бир положение. Ошол положение о технадзоре деген бар да. Ошондо входной контроль эмне деген так жазылып турат. Ага ким карап, ким кирип кандай болот экен. Аны деген мисалы визуальный осмотр, инструментальный осмотр деп ушундай кылып бүт материалдардын баарын ийне жибине чейин текшерип туруп анан кийин кириштелет да. Кириштелип, андан сырткары кириштелгенден кийин дагы аристтин өкүлдөрү образец кесип алып трубалардан, образец кесип алып туруп, өзлөрү барып, өзлөрү өлчөтүп, бизди аралаштырбай, өзлөрү тыянан чыгарып, сертификаттын протокол испытаниясын алып туруп, анан бизге уруксат берип, анан салууга деп берилет. Курманбек Жумагуловдун катында түтүктөрдүн жарылуусунун натыйжасында системага кир суунун кириши ичеги карын инфекцияларынын жана гепатит А оорусунун күчөшүнө алып келди деп айтылууда. Бул боюнча Панфилов районунун санитардык эпидемиологиялык инспекциясы ичүүчү сууну лабораториялык текшерүүдөн өткөрүп, эч кандай бактериологиялык бузууларды тапкан эмес. Ал жугуштуу оорулар боюнча абал жакшы экенин билдиришти. Андан сырткары, акыркы жылдары гепатит А оорусуна чалдыккандардын саны азайышы байкалып, чалдыккандар болсо дагы ичүүчү сууга эч кандай байланышы болгон эмес экенин тастыктап беришти. Жумагуловдун дооматтарын суу канал ишканасынын мурдагы жетекчилиги да четке кагууда. Пандемия болгондо келип калдык. Биздин приоритет негизи таза сууну 24 саат бериш керек болчу элге. Анча-мынча көйгөйлөр болуп атты. Бирок эми кичине жумуш болгондон кийин плюсу да бар экен, минусу да бар экен. Көйгөйлөрдүн баарын чечип аттык. Ошол жасап берген фермалардын баары бизге көзөмөлдөп өздөрү жардам берип атышты. Ал кишилерге чоң рахмат айтып кетишибиз керек. Элде суу менен камсыз кылып, элди ошим кандай болбосун 24 саат суу менен камсыз кылып аттык. Ар бир 6 ай сайын санэпидемстанцияга хлорирование кылып, элге бир сыра жарыя кылып, бир жума мурун анан кийин хлорирование кылабыз деп, ошо санэпидемстанцияга суунун анализдерин тапшырып аттык. Эч кандай атам гепатит болгон, анан тигиндей, анан мындай деген ушак сөздөрдөн алыс болуңуздар. Андай эч качан болгон эмес. Санэпидемстанция менен договорубуз бар. Кайсыл жер жарылды, кандай болду, түзмө-түз санэпидемстанция менен келип сууну экспертиза кылып алып турат. Башынан, ортосунан, аягынан сууда мындай зыяндуулук жокпу деп. Кудайга шүгүр, жакшы. Жумагуловдун катында Минур компаниясы Аристен 170 миллион сом алганда жазылган. Бул деген да жалган болуп атат. Бул 170 миллион эмес, биздики 79 миллионду өтүрдүк. Жаңсы биз эле эмес, дагы 2 компания иштеди. Ал компаниялар деле иштеп, ал компаниялар деле бүтүрүп чогуу эле кеттик. Ошол эле катта 2 жылдын ичинде 80 жарылуу болгону жөнүндө айтылууда. Алар качан, кайсы жерде болгону далилдер келтирилбеген. Жарылуулардын себептери аныкталбаган. Эксплуатацияга тапшырганына 6 жылдан ашканына карабастан 3 ишкана иштеген болсо дагы, жалгыз гана Минур ишканасы жамандалып жатканы суроо жаратпай койбойт. Мындай каралуунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Жообун издеп көрөлүк. Ошол эле Минур компаниясына Чүй облусунун Панфилов районунда 2 чакан кес куруу боюнча иш тапшырылыптыр. Минур жана Курманбек ата ишканалар Панфилов районундагы Жарды Кайынды дарыясында кичүү гэстерди курууну пландаштырууда. Алардын тилкелери бири-бирине жанаша жайгашып, төмөн жагында жайгашкан Курманбек ата компаниясынын кичи гэси толук кандуу электр энергиясын иштеп чыгарууга мүмкүнчүлүгү чектелип калган. Ошондуктан Курманбек ата компаниясынын директору жана Курманбек Жумагуловдун жубайы Канышай Жумагулова өз катында Минур компаниясына кичи гэс үчүн бөлүнгөн тилкени жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Айтмакчы жубайлар президентке өзүлөрүнүн каттарын бир күнү 25-жылдын 13 февралында жөнөтүшкөн. Ал эми 25-жылдын март айында Жогорку кеңештин отурумуна Жумагуловдордун уулу Курама айылдык кеңешинин спикери Азамат Жумагулов кайрылуусу түшкөн. Демек Жумагуловдордун үй бүлөсү Минур компаниясынын каралоодо жеке кызыкчылыктары бар экени айдан ачык көрүнүп калды. Ушул жана башка суроолор менен Курманбек Жумагуловго кайрылсак, маек берүүдөн баш тартты. Ушунча тоскоолдун баарын мен ошол таң калып атканым үстүнкүлөр көрүп эле турат. Мисалы, фонд зеленой энергетики деле көрүп турат, министерство энергетики деле көрүп турат. Туура эмес экенин билип турушат. Саботаж болуп атканын көрүп турат. Эмнеге ошол мисалы деген биздин улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич айтып, мондай тосууну токтоткула, тинткиле деген сөз таптакыр эле, мындай кулактын сыртына калтырып эле
Вот анан ошо өзүбүз менен өзүбүз эле алып барышып неметчү эле азыр. Мына бүгүнкү күндө биз проектни бүттүк. Изыскательский работалардын баарын бүттүк. Бул деген аябай татаал нерселер. Проект бүттү, немесе экспертизада өтүп атат азыр. Азыр лагерлерде уже временный лагерь, бетонный заводдорду тияктарды бияктарын бүт баарын коюш керек. Анын участогын деген ошо Куранбек Жумаловичтин уулу спикер болуп туруп немет эткен. Ал жерден уюштуруп депутаттар неметип бизге деген кереги жок жерде талаада жаткан, талаада турган жер потерясын төлөп атабыз, арендасын төлөйбүз мисалы. Экологиясын бүт баарын сактайбыз. Ага деген жөн эле нетпейбиз, ага деген экологический проект жазайбыз. Чтобы мисалы шум, пыль тигиндей мындай дегенде болбогондой кылып. Билим болуш керек да, любой нерсени жасаш үчүн мисалы деген ошол деген ошо кесипкөй адис болуш керек. Мисалы биз деген жанакы айтып атпаймынбы, мына фактыны деген далилдеп аткан бул деген мына статистика болуп атат. 19-20 жылга дейин өзүбүз карадык. 20 жылдан 22 жылдын этегине дейин 4 жылга дейин мындай проблема болгон жок. Именно азыркы директор келип отургандан кийин проблеманын баары ошондон башталып атат. Сөз кылынып жаткан көйгөйлөр Курама суу муниципалдык ишканасына суу түтүктөр коюлгандан кийин 3-чү директордун келиши менен башталды. Вот это общий план водопроводной сети Панфиловка. Здесь вот на общую сеть установлено 4 скважины. Вот первая скважина находится в подъезде, вторая скважина находится на улице Тихонова, третья скважина находится на улице Ташкентская и четвертая скважина находится в музее, в Каптал. И вот эта сеть, когда включаются насосы, вот на верхней точке насос включается, вот по направлению оно идет вниз. И если включаются снизу какие-нибудь насосы, если, допустим, с Тихонова или с подъезда включаются насосы, они вот где сталкиваются, происходит противоток. И воздушная пробка, когда остается в трубе воздушная пробка, при противодействии водяных направлений там создается превышение давления. И из-за этого, возможно, рвутся трубы. Жанакы электричество өчүргөндөн кийин, кайра күйгүзгөндөн кийин канча убакыт кетет ошону кайра восстанавливать этип сууну толтуруш үчүнчү? Свет күйгөндөн кийин 24 саат андан көбүрөөк кетет да. 1 суткадан ашыгыраак кетет. Для испытаний труб, для испытания системы, для пуска наладки мы вот когда заполняли, это занимает не менее 2-3 дней, вот это занимает, чтобы вытравить весь воздух, чтобы заполнить всю систему. И вот эта сеть должна работать бесперебойно. В сети постоянно должна быть вода и постоянно должно создаваться давление. Даже вот насосы работают, там есть минимальное давление, максимальное давление. Вот эти параметры должны всегда держать. Если выключается насос, надо опять вот это все настраивать. Курама айыл өкмөтүнүн жана водоканал ишканасынын 23-жылдагы ыраазычылык катында жарылуулар болушуна адам фактору себеп болгону баса көрсөтүлүп турат. Минур ишканасы 750 000 сомдон ашык суммадагы материалдар жана жумуштар менен ыктыярдуу түрдө бекер жардам берген. Ошону менен суу менен камсыз кылуу боюнча көйгөйлөрдүн көбү чечилди деп ыраазы болгон айтылып жатат катта. Минурдун директору менен дагы ошол Нурлан Асанбекович байке менен жолуккам. Ал байке да ушул күнгө чейин жардам берип келди. Винтилге чейин, мурун Аматор байкеге да, Талай байкеге да көп жерлерин алмаштырып, фитировка кылдырып жардам берип келиптир. Анан мен да бир жолу ушундай суулар жарылып атат, биздин станогубуз жоктугуна байланыштуу же ушундай материал жактан жардам бересизби десем 211 990 сомдук материал жактан жардам берген. Андан кийин деле айткан, эми булардын бир эмеси гарантийкасы бүткөн. Гарантийкасы бүтсө деле ушу 5-6 жыл өтүп кетсе да биз жардам берип атабыз деди да. Анда да мындай жок, биздин срок годности бүттү, эмне кылсаңар ошо кылла деп айткан жок, ал жагынан наоборот кайрылгыла, келгиле деп жардам берип аткан жагы болуп атат. Минур компаниясынын кепилдик мөөнөтү өткөнүнө 5 жылдан ашса дагы ыктыярдуу түрдө көрсөтүлгөн материалдык жардамына карабастан ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркындуу сууларды чагынуу өнүктүрүү мамлекеттик мекемеси системага киргизилген өзгөртүүлөр таасир бериши ыктымал деп болжолдоп жатат.
Ошол эле учурда задвижкалардын жаңылоосу жана трубанын футировкасы буйртмасы Айыл өкмөтү менен водоканалдын демилгесине ылайык жасалган. Коюлган түтүктөр водоканал ишканасына караштуу болгонуна карабастан, проекттин автору менен кеңешилип, гидравликага терс таасири тийбейт деген тыянак келгенден кийин гана иш башталган. В 2023 году центральную магистральную линию диаметром 225 миллиметров сузили. То есть посредством футирования, труба в трубе, сузили до 110 диаметра трубы. И вот что вызвало некий сбой в гидравлическом режиме работы данной системы. Надо было, прежде чем эту футировку делать, надо было с проектной организацией согласовать. Там нарушается гидравлический расчет воды. Минур Айыл өкмөтү должны были обратиться в проектную организацию. Минур по доброй воле сделал. Ответственный кто? Айыл өкмөтү, он же эксплуатирующая организация. Ичичи суу менен камсыздоону жана саркындуу сууларды чыгаруунун өнүктүрүү мамлекеттик мекемеси Аристин жергиликтүү администрациянын Курама суу жана долбоодун подрядчиктеринин катышуусу менен Минур компаниясына кошумча жабдууларды алууга жана орнотууга көмөк көрсөтүүгө милдеттендирилген протоколу бар. Мындан тышкары футировка маселеси Курама Айыл өкмөтү жана Курама суу ишканасы тарабынан чечилгендиктен суу түтүктөрүн уруксатсыз өзгөртүү тууралуу сөз болушу да мүмкүн эмес. Суу түтүктөрүнүн орнотулганына 5 жылдай өтсө да, Курама суу муниципалдык ишканасы учурдагы суу түтүктөрүн өз балансына кабыл алган эмес. Поверкадан өттүбү счетчиктер госстандарттан немеси барбы, приходдор барбы, допустим, жанакы түшүндүрүп деле бердик, жанакы паровторго деген эптип сурадык да, паровто эмнеңер бар? Мисалы, паров болгондо, мисалы деген, бул акт түзүлүш керек да, акт түзүлүшөт, акт парова деп, анан устранениясын бөлөк акт түзүлүш керек, андан кийин журнал учета деп журналга да түшүш керек. Андан сырткары деп кандай материал колдонду, канча сом кетти, кандай болду, тигинемде акт выполненных работ кылып турган ошого деген бүт материалдардын баарын этип, ошо бирөөсү да жок. Это халатность Айыл өкмөтү. При сдаче объекта присутствовал сам президент Кыргызской республики. И не принять на баланс это их попустительство. Ошондо силердин карамагында да турабы, силердин жоопкерчилигинде ошол объект баланска коюлду беле? Ошол Айыл өкмөткө. Айыл өкмөттүн карамагында, бирок баланска коюла элек. Баланска коюла элек. Бирок алар кардарлар аны колдоно алышат да, алсыны турабы? Ооба. Төлөшөт. 40 сомдон бир куб суу 40 сомдон азыр. Бул жерде эме жокпу, мындай карама каршылык баланска коюлбай туруп, акча абонент алганчы? Бул боюнча азыр өйдө жакта ошо баланска алгабаган жөнүндө да тууралуу сөздөр болуп атат. Кандай чечим менен болот, мен азыр белгисиз болуп атат да. Ошол убакыт аралыкта 9 жолу жарылуу ошолор катталган. Барбы ошол маалыматтар? Тастыктуулар компьютерде бар. Ошолорду бизге берсеңиздер жакшы болот. Азыр инженерим келатат, келсин, ошол баарын алып жүрөбүз. Андан кийин ошол эксплуатация бүткөндөн кийин аз да жарылуулар болуп атат дедиңиз, Ооба. Алар да катталган, Алар ар бирөөсү катталып атат. Азыр мына мен буга чейин ошо кандай болгон, эмне болгон анткени Этиптин Талай деген байке көз өтүп кеткен. Ошо эле Амантур байке келип иштеп калды. Андан кийин мен келип иштедим. Мен өзүмдөн баштаган күндөн баштап ар бир сиз айткан журнал катталган, фиксировать эткен, дефектный акт менен кайсыл жер кандай эмне болгон журналда да бүт бар, компьютерде бар. Бирок бизге көрсөтүлгөн актыларда толук маалымат жок болуп чыкты. Көп учурда кол тамгалар жана мөөрлөр жетишсиз. 25-жылдын февраль айындагы актыларда дагы маалымат жок. Акт выполненных работ директора росписи нету, слесаря нет. Это вот свежий только вот наш 25-й год. Я на больничном только вышел сегодня на работу. У вас же как бы февраль. Февраль же. Я только вот заполнил и еще не успел подписать, потому что я был на больничном. Акты же сразу сегодня вышел. Я 3-го лег на больничном. И вот только сегодня вышел на работу. Вот только я сам, когда заполнял, я расписался.
И на больничный ушел, вот только сегодня вышел на работу. Директор еще не видел, вот бухгалтер даже не видела это. эгерде ошол прорывтар болсо бул күнөөлүү кимдер? Ошол койгон компания, бирок компания уже берди да силерге эксплуатацияга. Буга юридикалык жактан жоопкерчилиги жок. Бул жерде юридикалык жоопкерчилик так ошол эксплуатация кылган ишканага. Бул жерде ошол силердин водоканалдын жоопкерчилигинде. Эгерде прорыв болсо, анда бул юридикалык тил менен айтканда силердин күнөөңөрдө. Эксплуатация туура эмес жасалат. Анткени эгерде алар эксплуатациянын периоддо ошол убакта туура эмес кылса, анда актылар болот. Бир да актыларды көрбөй атабыз да бул жердечи. Эми анда алар кылыш керек болчу да, чтоб отчет бериш үчүн биз эмес. Кайнаки, бирок кабыл алды да жумушту, туурабы? Кабыл алды да жумушту. Силер кабыл алдыңар, аны эксплуатациянын период бүттү, ишке берилди деп атасам. Алар колду жууду, кетишти. Силердин мойнуңарда бул. Эгерде прорывтар болсо, анда силердин күнөөңөр болот да бул жактачы. Курама суу муниципалдык ишкананын иш кагазындагы одоно бузуулар ич ичүү суу менен камсыздоону өнүктүрүү мамлекеттик мекемеси үчүн да жашыруун эмес. Мы просим тот же водоканал вот эти акты предоставить, но у них этих документов почему-то нет. Кроме инстаграм-страницы, которые они публикуют, но это же не является юридическим документом. А вообще как это должно быть? Должно же быть заактировано. Наполовину своего вопроса вы уже ответили, потому что нам тоже эти документы показывали о порывах. Почему я сказал? Во-первых, у эксплуатирующей организации отсутствовал оперативный журнал, где должен был вестись учет о работе системы. Бул долбоордун өзгөчөлүгү Курама айыл аймагын суу менен камсыз кылуу үчүн 4 насос каралганында. Бирок азыраак насостор колдонулса деле болмок. Бир эле учурда канча насос иштеши мүмкүн? Башында ошо жана айтып өттүм, инженерим бүтүп барым эле. Башында 4 насосту иштетип көрүштүр. Иштетип турчу экен. Азыр 2 насос. Анткени бир эле насос эле жетет. Бир эле насос жетчи. Анан давление көп болуп кеткен, жарылып атабы деп, мен азыр үстүңкү насос иштетип, вентилдер менен кызып, өйдөгү айылдарга жеткирип атам да. Мы когда вот в начале запустили насосы, проверяли, проводили пусконаладку, нам было достаточно одного насоса, чтобы заполнить всю сеть. Мы использовали поочередно, мы использовали одну скважину, заполняли всю сеть, использовали только одну скважину. Этого было достаточно. Мы выключали эту скважину и пробовали включать другие скважины. Мы даже с Ташкентской с одной скважиной пробовали работать, с Тихонова с одной скважиной работали. И все нормально работало. В принципе, этого достаточно. Одного насоса достаточно на вот эту всю распределить. Насостордун көп болушунун себеби өрт учурунда сууну ыкчам түрдө пайдалануу болуп эсептелинет. Жана насостор иштен чыгып калса, запас катары колдонулат. Мынакей мурунку Парсиес айылындагы водозабор жана насостук станция, анан кийин артезиандык суу, ошол айыл чарба суугат максатында колдонуп жатканы мынакей тастык алып жатат. Анткени мынакей труба бар, түтүк, анан кийин ошол арыкта атайын казылыптыр каналга чейин. Бул ошол артезиандык таза суу туура эмес пайдаланылып жатканын белгиси десек болот. Есть версии, потом с жителями мы разговариваем, что это было сделано для того, чтобы той же артезианской водой, которую они берут воду, чтобы использовать ее для сельхозназначения, чего нельзя делать. Да? Правильно? Эту же воду нельзя использовать для этих целей. Вода предназначена для хозяйственно-бытовых нужд. То есть... Это является уже нарушением, да? Да. Да, в работе комиссии данный факт был озвучен. Мы спросили, к сожалению, как вы отметили, и глава айыльного аймака, и сам руководитель водоканала были вот недавно назначены. Не более года, по-моему, работали. А факт, когда питьевую воду использовали в ирригации, сказали, это было в 23-м году или 22-м году. Поэтому, как бы... Ал эми Курама суу муниципалдык ишкананын мындай техникалык жактан татаал объекти иштетүү боюнча инструкциясы да жок экени белгилүү болду. Ал жергиликтүү кеңеш менен макулдашылып, айыл өкмөтү тарабынан бекитилиш керек болчу. Суу каналы ишканасы суу үчүн акы алгандыктан мындай документти сөзсүз түрдө иштеп чыгууга милдеттүү эле. Как наши члены комиссии сказали, должна быть инструкция по эксплуатации данной системы. Но видите ли, мы только ограничимся тем, что мы даем список, спускаем список сел, дальнейшее реализация проекта уже на уровне АРИС.
Ичүүчү суу менен камсыздоону өнүктүрүү мамлекеттик мекемесинин милдеттерине ылайык калкты ичүүчү суу менен камсыздоо алкагында ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга катышууда кирет. Ошондон улам донордук уюмдун жардамы жок 5 жылда мындай көйгөйлөрдү чечүү мүмкүн болот беле? Бул аралыктан бери суу системасын эксплуатациялоо эрежелерин иштеп чыкса болот беле деген суроо ойго келет. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында суу канал ишканалары ушул күнгө чейин алдыда айтылган эрежелер жок иштеп келе жатат. Курама суу муниципалдык ишканасы Минурга болгон негизги нараазычылыгы орнотулган түтүктөрдүн сапаты. Биз трубаны касканда кийинки берген материал трубасы калың, жердин астындагы труба болсо аябай жука болуп атат да. Минур ишканасы суу менен камсыздоо системасын реабилитациялоо долбооруна так ылайыкталган 6,3 атмосфера басымына эсептелген диаметри 225 мм болгон түтүктөрдү орноткон. В ходе реализации проекта для контроля всех вот этих процедур производства работ ставятся ответственные лица. Со стороны заказчика, заказчиком выступал Аильный Аймаксам, координатором был координатор со стороны Ариса проекта. И, соответственно, были наняты и работали инженера по техническому надзору. Увидели, что все процедуры проходили строго в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Бул жана башка ичүүчү суу менен камсыздоо долбоорлорунун түтүктөрүн Ош шаарында жайгашкан Элпласт ири атамекендик өндүрүш ишканасы чыгарат. Калган эмес биз менен иштешпеген компания. Бир сыйра иштешип чыккан жок дегенде мындай жагып калгандарга бүгүнкү күнгө чейин иштеп келе жатабыз. Минур сыяктуу, Минур сыяктуу. Биздин Кыргызстандагы эң чоң компаниянын оборотудагы эң мындай ири компания. Чоң. Ошондой эле биздин завод сапаты жакшы болгон үчүн постоянный клиенттер токтотпой кайтып келген үчүн биздин завод круглосуточно 24 саат тынымсыз иштейт. Бир күн дагы токтобойт да завод. Демек сапаты жагып атат. Жолдун боюнда жайгашканбыз. Бул жактан фуралар келип сырье бул жака кирет. Себеби технология боюнча сырье кандай температурада сакталыш керек. Производствого уже берилердин алдым. Бул ошол производство кайсыл жерде жайгашса, сырье дагы ошол температурада 1 сутка сакталыш керек. Бул жакта мына сырьени аралаштырып салып бере турган бункерге түшөт. Бул бункерге түшкөндөн кийин бул жактан анан автоматически өзү тартып бул жака чыгат. Сырье бул жака чыгат. Бул жактан өзүнчө бир температура сакталат. Постепенно температурасы болот да. Бул жакта где-то 60 градуска чейин температурадан өтөт. Бул жактан ошол неменин толщинасы, калыңдыктары, стенкалар калыңдыктары ушул жерден теңдешет. Бул компьютерден болсо 1 метрде труба канча килограмм болсо ошону контролдоп берет. Мисалы үчүн 1 метрде 30 килограмм болсо бул жактан айтылат 30 килограмм деп. 30 килограммдан ашык дагы кем дагы берилбейт. Келип бул жактан анан охлаждение муздатылат бул жактан. Себеби труба өз убагында муздап калбаса, бул дагы өзүнүн сапатын жоготот. Себеби бул естественный уже температурада муздагандан кийин бул температураны труба уже ысык суук болгондон кийин бул труба кыскарып, талшыналары ойноп ушундай болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде ушул өз убагында муздап калганга үлгүрүш керек да. Көйгөйдү дагы күчөткөнү электр энергиясынын тез өчүрүлүшү. Анын натыйжасында насостор токтоп, системадагы суу агып кетип, кайра суу берилгенде түтүктөрдө жел толгонунда. А помимо этого, когда свет включили, когда насос, он, если номинальная мощность, скажем, 5 атмосфер, он до 20 дает атмосфер. А если был резервуар? А это же свободное, это как у нас свободное давление воды. Он в любое время уравнивает систему, понимаете? Это не насос, не свет. Надо было, вот мы тоже с коллегами говорили, что или резервуар, но там резервуар, наверное, не пойдет, потому что... Водонапорная, да? Да.
ровная местность, а водонапорную башню 20-25 метровую, 50 кубовую. Надо было в начале села, в конце села поставить. Көрсө көгүзгөн учурда насостун моторунда старттык момент пайда болуп, электр энергиянын кубаттуулугу 5 эсе көбөйөт экен. Суунун күтүлбөгөн жерден берилишине байланыштуу системада иштөө басымы жогорулап, аба капчыктары пайда болуп, бул абанын өз убагында чыга албаганына байланыштуу жарылууларга алып келүүдө. Бул резервуар башына болсо түзүлмө түз суу өчүксө дагы анда системада суу толтурганга резервуар же болсо башнадан суу кетип турмак да система толтурмак. Бул свет келгенде эле жанагы резервуарга тепмек, тепкенден кийин ал өзүнүн системасында поплавок бар, жана вантус деп коет, воздух кой берчү нерсе бар. Биздин азыр бул жерде мен эми өзүм кичине бюджетиме байланыштуу финансовый жак слабый болгондон мен тарта албай жатам. Негизи вантус коюш керек да бул жерге воздукту тебиш үчүн, воздукту чыгарып туруш үчүн. Сиз айткан туура, түзмө-түз бул свет өчүп күйгөндөн да вилайт этиши мүмкүн отпойсу, бул да болушу мүмкүн. Автоматтык вантустун баасын интернеттен оңой тапса болот. Анын баасы $100 жетпейт. Ар бир жолу жарылууну жок кылуу менен күрөшүүнүн ордуна вантусту сатып алып, көгөлөрдү чечүү оңой эмес беле деген суроо туулат. Же бул жарылуулар суу чарбасы үчүн кошумча бизнеспи деген да ой келет. Минур ишканасынын Кыргызстанда ар бир дубанда суу менен камсыздоо тутумдарын орнотуу боюнча көптөгөн ийгиликтүү долбоорлору бар. Буга Жалал Абад областындагы Талабулак айылын мисал катары келтирсек болот. Бул айылга түтүктөрдү Корама айыл аймагында эле Элплас компаниясы жеткирген. 2 жыл иштегенден бери бир да жолу жарылуу катталган эмес. Эң жүрөгү ушулда. Мотордун системасын кармаганам нол. Токту бул жерде толкун болуп турат экен, ток бир кынамда турбай. Эртең менен кечинде элдердин иштеткенине карап азайып көбөйүп турат экен. Ошону кийин мону Минур фирма атайын алып келип коюп берген муну дагычы. Койдурушкан, ушуну айта берсем, анан койдурушкан. Кийин келебиз, мына эң коркунучтуу система мына экен. Ушуну этеп кылыш керек экен, компьютер система. Эмнеси кооптуу? Бунун контролдоо жердин таңда моторду неме кылат да, башкарат да бу жерденчи, основной. Анан ошого карап үргүлөккө кылат бул жерден, суунун давлениясын көбөйтүп азайт. Анан буну автоматты жагабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Кийин буну жагабыз. Мына иштеп баштады, Эң негизгиси бул долбоордо бийик жерде жайгашкан суу сактагыч каралып орнотулган. Ошолда убактылуу электр ток системасы өссө, ток свет жок болуп калган болсо, булдан элге самой ток бере берет. Бул турбалар ылдый жактан насосу иштегенде воздух болсо, турбанын ичинде келип, бул жерден кампадан чыгып кетет, воздух кысылып келип. Кийинкиси сетке эч кандай немеси айыбы жок. Сетке өзүнүн калоосу менен суу кете берет, самой ток. Ооба. Сууну ачып көрсөтөйүн сизге. Бул жерден көтөрүп, жерден текшерип көрөбүз. Көрүнөбү экен суунун көрүнүп атат, түшкөн. Толо эмес экен дагы, Азыр дагы 2 саатта толот ушу. Бул жерден эми мындай жагы бар. Мына жер толуп кете турган болсо, суу үстүнөн ашпайт. Мына көрүнүп турган труба турат го? Астына кете берет. 160-тык. Кайра ушул менен түшөт дагы, нол жака сыртка түшүп кетет. Жакшы. Чолпон Ата шаарын таза суу менен камсыздап берген Минур компаниясынын ишке ашырган дагы бир уникалдуу масштабтуу долбоор болуп эсептелинет. Жаңы салынды баары, с нуля баары, нолдан баштап салынды. Анткени бул суу биздин калкыбызга кичине тоодон келген суу кичине кир болуп кетчү да. Анан бул жерде азыр фильтрлер, чып калуучу жайлар эмелер менен салынып, элге таза суу берүү максатында салынган. Бул эми эң керек нерсе да, анткени бул ден соолукка байланыштуу турат. Бул эми эң, конечно, адам баласына эң биринчи эмне керек? Суу керек да, таза суу керек. Биз турган зданиянын курулуп атышкандагысы монда с нөлдөн башталып, ушундай курулган жерде. Ушундай монда тоо жактан, мондай тоодон келген суу менен жээгине таштар тизилип, ушинтип мондай шиберлер коюлуп өткөн да. Мына труба менен кирет. Суу азыр суу ушу менен кирип барып, бул жерден анан кийин бул жерде 5 фильтр бар. Ошол 5 фильтрге суу астынан кирип, анан тазаланган суу үстүнөн чыгып, анан кайта тигил труба менен резервуарга кетет да.
Биз бул жерден баары эме болуп турат. Морек жерден азыр көрүп турабыз да, мынакей. Азыр ушул тапта 296 суу келип турат да секундасына литр мынакей. Мутность жок дейт, Мутность жок, азыр эме болуп турат. Астына чыкканда деле көрөбүз да. Таза болуш үчүнбү суу? Бул ошол хлордун ордуна безопасный. Анткени хлордагы зыяндуу. Ошо азыр хлордун ордуна ушуну колдонуп атабыз. Бул Кыргызстан эмес, бул Средний Азияда биринчи бизде колдонулуп атат. Бул реагенттердин башка дезинфекцирующий средстволордон айырмаланып, бул кескин жытка эмес, адамга зыяны жок, антимикробдук касиетке, жогорку сапаттуу, эки жолун дезинфекцияга душар болгон каражат болуп эсептелинет. Биздин реагент насостун жардамы менен дозатордун канча поступление болсо ошого жараша резервуарга дезинфекцияланып суу уже даяр элге кетет. Биз анын сапаттуулугун күндө көзөмөлдөп анализ жасап турабыз. Ошонун негизинде спектрофотометрдин жардамы менен калдыгын эсептеп, адамдын ден соолугуна зыянсыздандырганын текшерип бүт аныктап турабыз. Уникалдуу эме турбайбы Кыргызстан? Уникалдуу реагент болуп эсептелинет. Кыргызстан боюнча биз деле колдонуп жатабыз бул реагентти. Россиядан чыгарылат экен. Абдан антимикробдук касиетке ээ, жогорку сапаттуу, дезинфекцияга туш келгенден кийин коррозияны жаратпайт металлдан. Эмнеге ошол чолпонатадан башталды да, башка шаарларга? Анткени биздин ушул суу тазалоочу жайыбыз бизде биякта курулду да. Курулгандан кийин анан баягы биздин проектировщиктерибиз, биздин азыркы мынакей ушул Минур компаниясы куруп берди да, ушунун баарынчы бизге. Анткени ошол компания тендерди утуп алган. Ушул жерден жанагы 4 километр деп айтылган трубаны, жогору жакта суу сактоочу дагы суу чыгып калуучу дагы жайлар бар да, ошолордун баарын куруп, анан ушул суу тазалоочу жайды да ошол компания курган да. Анан ошол жерден анан кайта бул лаборатория салынгандан кийин кандай кылабыз? Баягыдай кайта хлор кылабызбы, кандай кылабыз деп анан ошол жерден сүйлөшүлүп отуруп, анан бул жерден ошо Минур компаниясындагы эмеси зор бул жергечи бизге ошолор менен сүйлөшөлү, ошол жактан алалы, проектировщиктердин баары менен кеңешип отуруп анан ушуга келдик да. Анан көрсө бул бизге биринчи жолу колдонулуп атыптыр да. Бизге жакты, анткени бизге жакшы экен. Азыр эми бул долбоордун негизинде 11 тонна келген. Дагы бир 2 жылга кенен жетет да мунубуз. Махмуд мырза, бул объект ишке берилгени 1,5 жыл өтүптүр. Эксплуатационный тестовый режим бүттү да, туурабы? Бул аралыкта кандайдыр бир претензия болду ушул подрядчикке, Минорго карата алардын жасаган иштерине? Жок, тиги алардын гарантиясы бүткүчөктү, бир специалист биз менен ушул жерде жүрдү. Ар бир эмебизди баары фильтрлерди тазалап атканда кандай кылыш керек, эмнеден башташ керек, ошол ушул азыркы иштеп жүргөн биздин операторлорду баарын биздин лаборант кызыбызды Москвага алып барып окутуп келишти да. Именно ошолор боюнча. Ошол тиги Минор компаниясы көрсөтүп кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Анан азыр деле ушул тапта деле бир жерден бир нерсе болсо биз аларга чалып элечи. Ушундай болуп атат, жардам бере аласыздарбы деп. Алар эч убакта жок деп мындай бир эме кылган жер жок. Кайсы маалда чалсак, ошол маалда келип жардамын айтып, көрсөтүп, көп эле нерселерди бизге мындай эме кылып жардам берди да. Кышында муакада бир эмелер тоңдоп бекер туз алып берди. Могу жерде бир дозатор насос аларды деле, ал деле аябай эле дефицит насос. Аны деле бизден подарок деп ошону заказ берип, азыр складта турат бирөө. Случай ар кандай болуп калат, эгер эме болуп калса, кайта эме кылып калбай деп алып келип ошону бизге мындай подарок катары кылып, мынакей силерде запас ушул турсун. Анткени ал дозатор бул ошол именно ушул реагенттин насосу да. Ошол ал иштен чыгып калса, анда токтотууга туура келет да. Анан ошон үчүн болбосо алар деле бизге биз эмебиз бүттү деп деле коймок, экини коюп берген. Андан тышкары дагы бирди алып келип беришти да. Мына азыркы тияктан келген суу, мынакей мондай. Мунун астынан чыгат да. Мунун астынан чыгып, анан мындай тунуп чыгып, анан мындан буга коюлуп, анан мындан чыгып кайта резервуарга кетет. Ушундайдан азыр 5 фильтр бар. Ошол бул жашоочуларга, анан бүт ишканаларга дагы берилет. Бул эме 1-2, 3 микрорайон, Семетей, Бижай микрорайондордун баарына. Жалпысынан канча киши камсыздалат? 6.000 болот. 6.000. Эме кээде баарыки бул эми тоодон келген суу да. Кээде баарыки кар эрий баштаган маалда
баягы былтыркыдай аябай катуу жаан жаап сеип жүрүп кеткен маалдарда тоодон келген суу да баары бир кичине мутный болот түшүп атат. Алардын баарын ушу менен тазалап жүрүүгө туура келет да. Тиги кара болуп турганда ошол трубаларда 4 километр тоодон ошол жактан келди труба. Ошонун баарын салышты да. Андан кирип азыркы ичин көрүп чыктык го. Ошол жерден анан чыккан суу тиги трубалар менен чыккан суу, ошол тазаланган суу ошону менен чыгып, анан бул резервуарга келет. Бири резервуар, анан экинчи резервуар. Анан бул резервуарларга киргенден суу ушул жерден чогулат да, анан биздин жанагы жарандарыбызга кетет да. Ошол эле маалда жана фильтрлерди жууп тазалаганда деп атпайбызбы? Тазалаганда бул жерге насосный станция куруп беришкен. Мынакей бар эки насосный станция менен. Анткени ал жакта суу менен дагы и воздух менен дагы компрессор менен экөө менен тең кайнатуу жолун неме кылып, анан жана фильтрлерди жууп турабыз. Адистердин айтымында бир аз модернизация аркылуу Курама айыл аймагындагы суу көйгөйүн чечсе болот. Резервуар, наверное, не пойдет, потому что... Водонапор, да? Да. Ровная местность, а водонапорную башню 20-25 метровую, 50 кубовую. Надо было в начале села, в конце села поставить. И это как практически, но это решать, поэтому проектная организация есть. Курама айыл аймагына суу сактагыч же суу мунараларын кошумча куруу эң туура чечим болуп саналат. Ал 23-жылы кабыл алынган Арис долбоорунун колдоосу менен жергиликтүү же республикалык бюджеттин эсебинен жасалышы мүмкүн. Курама айыл аймагынын бардык тургундарынын жашоо сапаты көз каранды болгон комиссия бул жолу туура чечим чыгарабы? Анын жыйынтыгы тууралуу жакында кийинки көрсөтүүбүздө кошумча маалымат беребиз.